Аскар Акаев Дубайдагы жолугушуу тууралуу мындай деп жазды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана анын командасы шайлангандан бери 2 жыл аралыгында мамлекеттик жана коомдук турмуштун бардык тармактарында, өлкөнүн ички жана тышкы саясатында көрүнүктүү ийгиликтерге жетишти. Кыргызстанда бүгүнкү күндө эл үчүн зарыл болгон экономикалык жылышка жана андан ары динамикалык туруктуу өсүшкө шарт түзгөн кырдаал түзүлдү. Бул элдин жыргалчылыгын кескин жогорулатуунун негизи. Мына ушундай шартта президент Садыр Жапаров өзүнөн мурункулардын бардыгын жалпы дасторконго чогултуп, тарыхый мааниге ээ болуп көрбөгөндөй кадамга барды. Чындыгында эле бул тарыхый окуя. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда, бир күн кылымдан дагы узак деген окуя болуп калды. Бул элдин жогорку талаптарын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоонун негизинде ишке ашкандыгы бул жолугушуунун түздөн түз катышуусу катары мага ачык көрүнүп турат. Муну менен балким өзүнүн мурункуларга болгон нааразычылыгын тынчытуу менен Садыр Жапаров өзүнүн саясий даанышмандыгын, адамдык беришендигин көрсөттү. Албетте, мамлекеттүүлүктү чыңдоо, эл арасындагы беримдикти, ынтымакты бекемдөө өлкө президентинин түздөн түз жана негизги конституциялык милдети. Бул милдетти иш жүзүндө толук ишке ашыра баштагандыгы мени кубандырат. Жеке мен бул демилгени колдоп, Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн, кыргыз коомундагы стабилдүүлүктү бекемдөө үчүн кесиптештеримди макул болууга жана колдоого чакырдым. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы Кыргызстандын элин, эл шайлаган президент Садыр Жапаровдун тегерегине биригип, учурдагы ыңгайлуу кырдаалдан пайдаланып, гүлдөгөн Кыргызстанды курууга экономикалык көтөрүлүш жасоого чакырам.